Ош шаарында Аристин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо Касса 1000 долбоорунун бизнес пландарын ишке ашыруу боюнча тандоо комиссиясы старт алды. Комиссиянын отуруму Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы айылдык аймактарда өтүп, бизнес долбоорлор ишке ашырылууда. Касса 1000 долбоорунун алкагында жашоо каражаттарын колдоо программасы боюнча тандалып алынган бизнес өнүктөштөр бизнес пландын формасын толтуруу боюнча онлайн тренингтерден өтүштү. Өнүктөштөр биргелешкен бизнес план иштеп чыгышат жана аларды тандоо комиссиясынын кароосуна беришет. Сынакка берилген документтер, ошондой эле долбоордун тиешелүү адистери инженерлери тарабынан бизнес пландардын техникалык кароосунан өтөт. Тандоо комиссиясынын кароосуна 28 бизнес план келген. Бүгүнкү экинчи кароодо алардын 22си кабыл алынды. Тандалган бизнес долбоорлорго 45 миңден 90 миң АКШ доллары, тактап айтканда сом менен алганда 720 миң сом өлчөмүндөгү гранттар берилет. Бул гранттарга айылдык аймактарда кошумча нарк чынжырчасын калыптандырууга жана жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылууга багытталат. Арис уюму тарабынан жергиликтүү коомчулукту колдоо долбоору Касса 1000 деген. Ушул Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында иш жүргүзүп жатабыз. Мына бүгүн ошо долбоордун алкагында негизги долбоор деп коебуз. Ошо негизги долбоордон анан кошумча каржылар долбоордон турат да. Бүгүнкү кылып аткан ишибиз ошо негизги долбоордун алкагында киреше багытында чакан бизнес түзүп, бизнес партнерлор биздин долбоорго катышып жатышат 3 областтан. Бүгүн ошо 28 бизнес план менен бизнес партнерлор конкурска келишти.